19 бөлүм. Дөөттү өлтүрүү керектиги жөнүндө Шабул өз уулу Жонатанга жана бүт кулдарына айтты. Бирок Шабулдун уулу Жонатан Дөөттү абдан жакшы көрчү. Ошондо Жонатан Дөөткө: "Менин атам Шабул сени өлтүрмөкчү болуп жатат. Ошондуктан эртең сак бол, жашын, киши билгис жерде бол. Мен болсо атамдын жанында, сен жашынган талаада болом. Сен жөнүндө атам менен сүйлөшөм. Эмнени көрсөм, ошону сага айтып берем" деп билдирди. Жонатан Дөөт жөнүндө атасы Шабулга жакшы сөздөрдү айтты. Ага мындай деди: "Падыша өз кулу Дөөткө каршы күнөө кылбаса экен. Анткени ал сага каршы эч кандай күнөө кылган жок. Анын иштери сен үчүн абдан пайдалуу. Ал пелиштиликти өлтүрүш үчүн өз өмүрүн коркунучка салды. Теңир бүт Ысрайылга улуу куткарылуу берди. Аны сен өз көзүң менен көрүп кубанбадың беле? Эмне үчүн сен жазыксыз кан төгүп, Дөөттү себепсиз эле өлтүргүң келип жатат?" Шабул Жонатандын тилин алып: "Теңир тирүү, Дөөт өлбөйт" деп ант берди. Жонатан Дөөттү чакырып, ага ушул сөздөрдүн баарын айтып берди. Анан Дөөттү Шабулга алып келди. Дөөт мурункудай эле падышанын жанында болду. Кайрадан согуш башталып, Дөөт чыгып, пелиштиликтер менен согушту. Аларды катуу кыйратты. Алар андан качышты. Шабул колуна найзасын кармап, үйүндө отурганда анын үстүнө Кудай жол берген жаман рух түштү. Дөөт болсо кыласпап чертип отурган. Шабул Дөөттү дубалган найза менен кадап салгысы келгенде, Дөөт Шабулдан буйтап кетти. Ошондо найза дубалга кадалды. Дөөт болсо ошол түнү качып кетип, аман калды. Шабул Дөөттү кайтарып, таң атканда өлтүрүш үчүн анын үйүнө өзүнүн кулдарын жиберди. Дөөткө аялы Михал мындай деди: "Эгерде ушул түнү жаныңды сактап калбасаң, анда эртең сени өлтүрүшөт." Ошентип Михал Дөөттү терезеден түшүрүп жиберди. Ал качып кутулду. Михал болсо айкелди алып төшөккө жаткырды. Анын баш жагына эчкинин терисин коюп, кийим менен жаап койду. Шабул Дөөттү алдырганы кулдарын жиберди. Бирок Михал ал ооруп жатат деди. Шабул кулдарын Дөөттү карап келүүгө жиберип жатып: "Аны мага төшөгү менен алып келгиле, мен аны өлтүрөм" деди. Кулдары келип, төшөктөгү айкелди, анын баш жагына коюлган эчкинин терисин көрүштү. Ошондо Шабул Михалга мындай деп айтты: "Сен мени эмне үчүн ушинтип алдадың? Эмне үчүн душманымды качырып жибердиң?" Михал Шабулга мындай деп жооп берди: "Ал мага: 'Мени кое бер, болбосо сени өлтүрөм' деди." Дөөт качып кутулуп, Рамага Шемуэлге келди да Шабулдун кылганынын баарын айтып берди. Анан ал Шемуэл менен кетти. Алар Найотко келип токтошту. Шабулга Дөөт Найотто Рамада деп билдиришти. Шабул Дөөттү алдырууга кулдарын жиберди. Пайгамбарчылык кылып жаткан пайгамбарлар тобун, аларга жетекчилик кылган Шемуэлди көрүшкөндө, Шабулдун кулдарына Кудайдын руху түштү. Ошондо алар да пайгамбарчылык кыла башташты. Бул жөнүндө Шабулга билдиришти. Ал башка кулдарын жөнөттү, бирок алар да пайгамбарчылык кыла башташты. Ошондо Шабул үчүнчү ирет башка кулдарын жиберди. Алар да пайгамбарчылык кыла башташты. Шабул Рамага өзү жөнөп, Сейихтеги чоң булакка жеткенде Шемуэл менен Дөөт кайда деп сурады. Ага Найотто Рамада деп жооп беришти. Ал Найотко Рамага жөнөдү. Ошондо ага Кудайдын руху түштү. Ал Рамадагы Найотко жеткиче пайгамбарчылык кылып жүрүп отурду. Ал да кийимин чечип салып, Шемуэлдин алдында пайгамбарчылык кылып, ошол күнү, ошол түнү жылаңаш жатты. Ошондон улам Шабул да пайгамбар болуп калганбы деген сөз айтылып калган.